уруксатпы? Ушул Тазабек Икрамовичтин суроосу боюнча бир маалымат берип кетсек. Бүгүнкү күнү тез маселени мына айтып кеткендей мэрдин демилгеси менен азыр чоң ири эки долбоордун ичинде иштеп атабыз. Азыркы күнү эки инвестиционный компаниянын, ири инвестиционный компаниянын өкүлдөрү келип кетти Бишкекке, көрүштү. Бүгүнкү күнү бул долбоор боюнча мына Черский компания бүгүн эле мына жолугушуу болду мэр менен. Завод глубокой сортировки деп коет. Ошо глубокой сортировки куруу боюнча каралган каражат, инвестициялык каражаттын көлөмү 50 миллион долларга камтып атат. Жана да бир чоң ири мусороперерабатывающий Рахмат. өкүлдөр келген. Түшүндүм сиздечи. Буну сизде азыр ушуларды жазып берип жөнөттү. Биз бир жыл мурун мэр өзү айткан 2-3 ай ушу жерде заводду куруп чыкытып коюп коем деген. Мына бүгүн келгенге дагы өзүнүн бети чыдабадыбы билбейм. Сиз жаңы эле бир ай болуптур жумушка келгениңизге. Жазып берип барып муну айтып коесуң депчи. Бул жерде баардык адамдар отурган жок. Бул жерде бир жыл мурун сөз берген кана ошо мэр, кана ошо завод. Рахмат сизге. Урматтуу вице-мэр, мындай кылбайлыбы? Биз азыр бир иштин аягына чыкпай атып, экинчи ишке кол сунбай турбайлыбы? 22 миллион евронун дайынын дарегин таппай атып, сиз айтып аткан 50 миллион доллар жөнүндө сөз кылбай эле койбойлубу? Кандай дейсиздер? Бул отчет болуп калат да. Муну биз биринчи ушунун аягына чыгып алып, аягына чыгабызбы, чыга алабызбы деген солдойгон соолдор турган үчүн чогулуп атабыз да. Ал иш азыркы мына ушул жердеги орган адамдары отурат, ошолордун жообу менен биргеликте бул иш жабылмайын, кийинки ишти баштай аласыңарбы, албайсыңарбы, ошонун негизинде анан айтсак жакшы болот. Ал кийинкиге калтыралы. Кийинки сөздү депутат